Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бүгүн сиздерге кыргыз-тажик чек арасындагы түзүлгөн кырдаал боюнча пикиримди айтып коюуга мажбур болуп турам. Бул пикир эмес, керек болсо ошонун кайрылуу катарында тийиштүү кишилер кабыл туура болот. Тилекке каршы түн ичинде бир канча кишилер жаракат алып, бул дүйнө менен кош айтышкандар болуп калды. Бул өтө кайгылуу окуя. Биздин тарыхыбыздагы кайгылуу барактардын бири. Ушул иштерди болтурбай коюуга мүмкүнчүлүк бар беле деген суроо болот. Сөзсүз түрдө болот. Болтурбай коюуга мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр да бар. Мындан ары карай күчөтпөй коюунун жолдору бар. Ал жолдор кайсылар? Биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын бийлиги колунан иш келген азаматтарды ошол жерлерге коюу керек. Түк эч нерсени түшүнбөгөн, бул маселелер кантип чечилет, кандай жолдор менен чечилет, түшүнүгү жок, сабатсыз, бийликке жагынган инсандарды алып келип алгандын кесепетинен бир топ туура эмес иштер болуп келатат. Мындан ары карай да күчөп кетиши мүмкүн. Кудай ошондон сактасын. Мен ошол жерде туруп, колунда эч кандай куралы жок, чек араны кайтарып турган, кайдыгер болбой, ошол жерде топтолуп турган элге терең ыраазычылык билдирем. Ошол жерде эчендеген айылдык кеңештин депутаттары бар. Алардын кээ бирлери келип, коңгуроо кагып, кыргыз бийлигине кайрылып, эл журтка кайрылып, ошол жерди сактап калуунун аракетин жасаган айылдык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирем. А бийлик эмне кылып атат? Тескерисинче, мен укканыма караганда, аларды чакырып алып, суракка алып, коркутуп, үркүтүп, мындай чыккынчылык бизде болгон эмес. Аны токтотуубуз керек. Биринчи кезекте мен карапайым кыргыз калкым сиздерге кайрылам. Ошол жерде жашап аткандарга кайрылам. Бүгүнкү атка минерлер биздин маселебизди чечет экен деген ой менимче үмүттү актаганга мүмкүнчүлүк да алардын кайсы бир деңгээлде акылда жетпейт. Биз өзүбүзгө өзүбүз бекем бололу, биринчи кезекте жаратканга жалбаралы. Асманыбызды ачык кылып, эли жерибизди бүтүн кылып, булардын жасап аткан иш аракеттери бирөө гана. Ушул келечектеги кандайдыр бир саясий иштерге жараша кээ бир инсандарды каралоо, кээ бир жерлерде өздөрүн көкөлөтүү. Бул ачуу чындык. Маалыматты так жана туура таратпастан, ар кандай ушактардын аркасынан жүрүп аткан бийликтин акырети жакшылык менен бүткөн эмес, бүтпөйт дагы. Мына ушул иштерди ачыктан ачык бир тарапка буруп, бир кишини каралоонун, бир кишини жамандоонун аркасы менен жакшылык табышпайт. Мен укканыма караганда жогорку кеңештин кээ бир депутаттары кетиптир. Алардын дагы позициялары, ал маселе боюнча саясий көз караштары бештен белгилүү. Алар бары эмне иштер менен алек болот, ал дагы белгилүү. Ошондуктан кагылайын кыргыз калкым, мына ушундай учурда бир муштумга түйүлүшүбүз керек. Мамлекеттин келечеги бизге гана керек. Саясий оюндарды ойногон азаматтар аман болушсун. Алардын дагы акыретте жооп берер жооптору бардыр. Мындай жаманчылык, мындай арам ойлор көпкө чейин узара бербес. Баягы көпкө турбас, моол турган сур булут дегендей, бул сур булутта айланып кетер. Бирок элдин, жердин тагдыры менен ойногон туура эмес болуп калды. Мына кечээ эле биз бардык маселени чечтик. Жеринде кол койдук деп, калпагыбызды көккө ыргытып, аш тойлорду өткөрүп, эки мамлекеттин жетекчиси чечип койду. Кылымдар чечилбеген маселе деп сайрагандар бүгүн кайда экен? Ал маселелер чечилбей келген, чечилиши да кыйын. Дагы бир жолу айтам. Колуңардан келбейби? Колдон келе турган, маселени чече ала турган, мамлекеттин, элдин, журттун кызыкчылыгын коргой ала турган, көкүрөгүн тосо турган азаматтарга бошоткула да кеткиле. Колуңардан келбесе, айткыла, андан уялбагыла. Областтык деңгээлде болосунбу, райондук деңгээлде болосунбу, кайсыл деңгээлде жетекчи болсоң дагы айт, колумдан келбей калды. Келечектеги каргыштан коркуп атам. Мени бошотуп койгула.
тепсе темир үзе турган, акыл менен таш жара турган азаматтар келип, ушул маселени чече турган болсо, ошолор келсин деген пикирди айткыла. Тырмышы болтурбагыла, кара ниеттик жасабагыла. Бул республикалык деңгээлдеги жетекчилерге дагы сөзсүз тиешеси бар. Улам барып келип, эч бир маселе чечпей келгениңерден пайда жок. Тескерисинче, күндөн күнгө ырбап баратат. Мына ушул жагдайда мен бүтүндөй кайдыгер эмес азаматтарга кайрылуу жасайм. Кандайдыр бир акыл калчайлы, мүмкүн бир чыгаар жолу бардыр. Келиңиздер, акыл кошуңуздар, пикириңиздерди айтыңыздар. Ал эми бийликке дагы бир жолу кайрылам. Колдон келген азаматтардан коркуп, калтырап, титиреп олтура бербестен, өзүңүздөрдүн акылыңыздар жетпеген жерге ошондой азаматтарды чакыргыла. Элибиз бир, жерибиз бир. Аны жоготсок, бизге кайра эч ким аны кайтарып бербейт. Мен ушундай кырдаалда бири-бирибизге ырылдашып айтышканды токтотуп, касиеттүү кыргыз жерин сактап калууга чакырам. Ар бир нерсеге акыл иштетели. Элибиз аман, жерибиз бүтүн, асманыбыз ачык болсун.